учурда адамдар менен кичине кенен сүйлөшүп калсаң эле өзүнүн ички дүйнөсүн, жан дүйнөсүн кыйнап аткан көйгөйлөрүн айтып баштайт. Ошолордун көпчүлүгү бири-бирибизден жеткен кыйынчылыктардан болгон капачылыктар, кайгылар, мына ошолор. Адамдар дүйнөдө бардыгы каалайт, бирөө буга ыза бербесе экен, бирөө капа кылбаса экен мен деп каалайт. Бирок ошол каалоого бүгүнкү күнгө чейин эле жетпей келип атабыз. Дагы эле бирөөлөр капа кылып коет, бирөөлөр ыза жеткирип коет. Бизден мурун өткөн улуу аалымдар ар бир нерсени илим көз карашы менен карап туруп, чечимдерин бизге жазып калтырып кетишкен. Эгер ошол негизде жашай турган болсок, биз үчүн албетте пайда болот. Мурдакы доордо жашап өткөн улуу аалымдардын бириси Хатим ал-Асам деген улуу аалым өткөн. Ошол киши айтат: "Ас-саламату минан наси би саласати ашя". Адамдардын жамандыгынан 3 жол менен сактансак болот. Бирөөлөрдүн ызасынан, зыянынан, жетип келе турган кыйынчылыктарынан 3 нерсе аркылуу сактанабыз. Ушул үчөөнү аткарасың, анан сактанасың. Өзү ушундай жашоо. Дарыны ооруп аткан адам ичсе айыгат да, дарыгерге ичирсең айыкпайсың андачы. Себеби ким кыйналса ошол амал кылыш керек. Ким башкалардан ыза көрүп аткан болсо, кыйынчылык башына түшүп атса, ошол адамга Хатим ал-Асам рахматуллахи алейхи айтат: 3 нерсени аткарсаң, сен адамдардын ызасынан, зыянынан сак болосуң дейт. Биринчиси ту'тихим мин малика ва ла та'худу мин малихим. Аларга өз жаныңнан байлыгыңды бересиң, бирок алардан албайсың дейт. Адамда бул жануарлык сыпат бар, хайван жануарлык бир сыфаты бар. Жануардын мисалы үчүн карышкыр болобу, ит болобу, өзүнүн азыгын жеп жаткан маалда жанына туруп калсаң, сени дагы кошуп жегенге даяр аларчы, тиштегенге. Сен анын тамагын талашкан жоксуң, бирок ага ушундай көрүнөт да, талашкандай. Эгер чындап талашсаң, ал сөзсүз ыза берет. Адам дагы ушундай. Аллах берген байлыгын эч кимге бергиси келбейт. Анан ошол байлыгынан үмүт кылсаң, сурансаң, талап кылсаң, анда алар сага ыза берип баштайт. Ошол үчүн бул Хатим рахматуллахи алейхи айтат: адамдардын ызасынан сактаныш үчүн кыла турган ишиңдин биринчиси аларга өз байлыгыңдан бергин, бирок сурабагын дейт. Пайгамбарыбыз ошого айтканда: өйдөңкү кол ылдыйкы колдон жакшыраак, берген кол алган колдон жакшыраак, берген адам Аллахка жакыныраак деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул нерселерге багыттаган. Биз өзү күткөн нерселерибизди аткарсак эле ийгиликке жетебиз. Мисалы бир ката кылып койдуңуз эле, ката кылганыңызда сиздин атаңыз же агайыңыз же сизге жоопкерчиликтүү бирөө муну көрүп калып, ушу урушпай эле койсо экен, мен катамды түшүндүм, ушу унчукпай эле кечирип койсо экен деген үмүт болот да. Мына ошол үмүттү үмүт эле кылып жүрбөй, өзүбүздөн ылдыйкыларга жасаш керек да. Сиз дагы өзүңүздүн кол астыңыздагы же балаңыздын ката кылганын көрүп калдыңыз, ал сизди көргөнүңүздө ал деле көрдү, катасын түшүндү. Эми жетишкендик кандай? Ошол жерде катуулук, оройлук менен эмес, балким өзүңүз кандай күтмөксүз, ошондой көргөзүп бересиз. Жашоо жеңил болот ошондо. Андан кийинкиси ва тaqdi lahum huquqahum wa la tutalibuhum bihaqqik. Алардын укуктарын сактап, өз укугуңду талап кылбайсың. Жашың кичинеби, чоңдорду урматтайсың. Кичинекейлерден: "Эй, эмне урматтабайсыңар?" деп сурабайсың. Башкаларга салам бересиң, бирок башкалардан эмне саламыңар жок силердин деп сурабайсың. Башка бирөөлөргө карыз берсең, жумшак талап кыласың. Жана башка бирөөлөрдөн карыз алып аткан болсок, алганда кандай жалынган болсоң, бергенде да ушинтип издеп барып жалынып бересиң. Башка бирөөлөрдүн акысын толук сактайбыз дагы. Бизде уккан хадистерибизди тескерисинен иштетебиз. Хадис уктук кече пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: карызын талап кылганда жумшак мамиле кылган адамга Аллах ырайым кылсын. Бирөөдөн карыз алгансыз, эгер ал карызын катуураак талап кылып калса: "Эй, уккан эмесписиң? Пайгамбарыбыз ушинтип айткан хадисте" деп далилибиз даяр турат. Өзүбүз бирөөгө карыз берип алып талап кылганда, аны ушул иттей болуп талап салганга дагы даярбыз. Жети атасына чейин сөгүп туруп талап кылганга даярбыз. Хадистерди, амалдарды, айтылган хикматтуу сөздөрдү башкаларга жүргүзөбүз дагы, өзүбүзгө жүргүзбөйбүз. Мына ушул биздин эң чоң ката болот. Ошол үчүн бул улуу алым айтып атат: башкалардын зыянынан сактаныш үчүн алардын укугун сактап кой, өз укугуңду талап кылба, өз укугуңду Аллахтан сура. Укугуңду бербей коюшса, сен жапа чеккен адамсың, мазлум болосуң. Аллах сага сыйлык берет, дуаңды түп-түз кабыл кылат. Болду, ийгилик бул дагы.
Андан кийинки адамдардын ызасынан сактаныш үчүн эмне кылыш керек? Хатим Асам рахматуллахи алейхи айтат: "Ва тасбиру ала азахум ва ла ту'зихим." Берген ызаларына сабыр кыласың дагы, сен аларга ыза бербейсиң дейт. Мына ошентип гана кутулуунун мүмкүнчүлүгү бар да. Жаныбарлардын урушуп кеткендиги экөө тең бири-бирине характерин көрсөткөндүгү үчүн урушуп кетет да. Адамдар дагы ошондой. Бирөө сизге ачуулук менен катуу мамиле кылып атабы, сиз дагы катуу мамиле кылсаңыз, анда ортодон келишпестик чыгат. Жөнөкөй мисал колуңузду нары бери кыймылдатсаңыз, канча тездик менен үн чыкпайт. Экөөнү бир кыймылдатканда андан кийин үн чыгат да. Ошол үчүн катуу мамиле кылганга катуу мамиле кылсаң, уруш чыгат, талаш чыгат. Катуу мамиле кылганга жумшактык менен ызасына сабыр кылып коебуз. İçibizге жутуп коебуз, Аллахка дуа кылабыз, өзүбүз үчүн кечирим сурайбыз, ал адам үчүн кечирим сурайбыз, маселе бүтүп калат. Эгерде каршылап ошондой чыксак, анда бул адам баласынын төмөн экенинин белгиси болуп калат. Ошого жакшы макал бар: ит үрө берет, кербен жүрө берет деген ошол. Ит үрө берет, кербен жүрө берет деген, ит үрүп аткан болсо, кербендин башкаруучусу ошол кербенде кетип бараткан төөнүн үстүндөгү адам эмес, керек болсо төө дагы итке бурулуп карап койбойт да. Эмне үрүп атасың, эмне биз сага бирдеке кылдыкпы дебейт да алчы. Төөнүн ээси эмес, төө дагы көңүл бурбайт. Ошол үчүн бул макалдын айтылганы ушул. Бирөөлөр сизге үрүп атабы, ага карап сиз да үрө аласыз, бирок үрсөңүз деңгээл бирдей экендиги билинип калат. Ун чукпай коюу бул пайгамбарыбыздын мүнөзү болот, башкалардын ызасынан сактанууга бир чоң бир жол болот, багыт болот. Аллах таалам бардыгыбызды ушул башка бирөөлөрдүн ызасынан сактанып, башкаларга пайда жеткирип жашоону насип кылсын.